بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمن لا ينال المرء ما أخذ منه وأمن الحلال أم من الحرام. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunda aytkan eken. Biz zaman deb aytabız. Zaman, kılım, ömür, biroq bardыгы тең вакыт экен. Адамдар болгон болуп келип атат экен. 1000 жылдар өтсүн, 100 жылдар өтсүн, сиз менен биз кандай болсо деле ушул эл, ушул жер, мына ушул адамды батырып сыйдыра берет экен. Ушул жер жүзүнө адамдар толлоо болсо деле, мисалы алсак, азыр кээ бирлер айтып атат го, жер жүзүнө адамдар батпай баратат. Ресурстардын бардыгы тең жетпей баратат. Адамдар субханалла эгер мынчалык көбөйө турган болсо, жер жүзүндө коллапс болот деген сөздөрдү айтып, жер жүзүндө эч ким эчтеке жетпей калат деген ойлорду айтып, кээ бирлери керек болсо ошо программа түзүп, адамдарды жок кылыштын бир стратегиясын кылып атышат экен да. Адам жер жүзүндө мынекен акылдуулар, бай сыяктуу болгондор 1 миллион адам, 1 миллиард болуш керек деген ойлор бар экен кээ бирлеринчи. Эми мен мындай тигилердин ойлоруну айтып атам да, статистика берилип аткан. Бирок айтайын деген нерсем башка. Эмне үчүн анткени себеп субханалла бул дүйнө жүзүндө эгер 20 миллиард болуп кетсек дагы субханалла бул жер жүзүндөгү Алла жаратып койгон казынаны эч качан жеп ичип бүтүрө албайбыз биз. Анткени Алла Тааланын берген неаматтарынын дейт Алла Таала. Кайсынысын калп деп айтасыңар дейт. Кайсынысын калп дейсиңер? Дагы бир жерде болсо Алла берген жакшылыктарды дейт, силер эсептеп бүтө албайсыңар дейт. Же шүгүр кылып бүтө албайсыңар дейт. Деген нерсеси бул адамдар биздин ой акылыбызга салып кое турган болсо жетпей калчу сезе берет. Адам жер жүзүн мисалы алса, ошол жер жүзүнүн 25% кургакчылык болгон болсо, калган 75% суу боло турган болсо, ошон 25%дин ичин жердин кургактыктын биз болгон 5% жашайбыз. Калганында эч ким жашай элек. Кээ бирлери субханалла Кыргызстанда ушуну 20-70 жыл жашап, 70 жыл аңтара турган болсоң, издей турган болсоң, 10% кыдырып бүтпөйсүң. Ошол себебинен мынекен адамдардын ойлорунда акылына сала турган болсок, как будто субханалла ачык өлчүдөй боло берет. Мына бул айылды эсептей турган болсоң, мынакей бул айыл примерно 10 гектарга коюлган деп кой. Мен 20 гектар деп кой. Эми субханалла бияк жагын карай турган болсоң, бул жерде тоо түздүк турат турабы? Анан ушуну да бөлүп алганбыз биз. Бул меники дейт да. Анандай акылга салып көрсөң субханалла, эгерде азыр бул жердеги эл 120 түтүндүн ичинде 600.000 адам деп кой. 1000 адам 10 гектарга отуп аткан болсо, бул жерде эсептей турган болсоң, бир почти бирдемке 1000 деген гектарлар бар да. Демек субханалла бул жерлер ар бир 10 домалоо болсо дагычы бул жергечи субханалла эмне экен? Бул 3-төн 1-ине батып кала берет. Дагы ушунда резко көбөйүп кетти, 10.000 болуп кетип турган болсо, эмнекен бул жердин жартысына да орун дагы калат бягында. Бирок айтайын деген максат эмне болуп атат? Бул хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткен, адамдарга ушундай заман келет. Адам алган нерсеси адалбы же арамбы көңүл бурбай калат деген. Эмне үчүн муну мен бул жерде така чейин баранам ушуну келип айтып атам, анткени себеп жер жүзүндө адамдарга жетпей кала турган заман качан болот? Качан адамдар бузукчулукту ашкере кылып баштаган мезгилде болот. Мына ошондо адамдар жер жүзүнө батпай калат. Жер жүзүнө субханалла бири-бирине жакын да жолой албай калат. Биздин бул жер жүзүндөгү жашап атканыбыздын бирден бир себеби бизде мурункулар жакшы жашаган себебинен болуп атат. Унутпагыла муну. Биз деле кыргыз деле ойлобо. Мурунку адамдар
мурункулар бүгүнкү күнөөнү көргөн болсо, бүгүнкү болуп аткан нерсе көрсөчү, лучше көрдөн чыкпай эле коеюн деп айтмагаларчы. Бизде азыр биз мындай бир эң чоң күнөөнү, эң чоң адамдын акылына, уятына, напсисине сыйбаган нерсени биз азыр адал кылып өйдө чыгарып алганбыз уже. Эң эле чоң нерсени айтайынбы? Бизге бир гана тетиги эркек менен аял жашынып алып төшөктө кала турган нерсени көчөдө кылып калдык. Керек болсо эшек, чочко, ит, эң жаман деген хайвандар ичпей турган нерсени адамдар ичип атат азыр. Ошону хайванатка предлагать этсең ичпейт ал. Ошону арам деп жебей аткан мал ошо экини ичпейт, жебейт. Бирок сиз менен биз жейбиз. Ошону ачык кылып койдук. Демек, субханалла, эң жашыруун нерсеси, эң уят деген, жок деген нерсе сыртка чыккандан кийин, эми жер жүзүнө батпайбыз эми. Эми батпай калабыз. Мусулмандын негизинде Алла Таала эң жакшы үммөт кылып тандады бизди. Эң жакшы пайгамбардын аркасынан ээрчүүчү кылып, Кудайдын кулусуң, Мухаммеддин үммөтүсүң деп сени менен бизди тандаган болчу. Эми бул дүйнөнүн турушунан жок болуп кетиши мына сиз менен биздин себебибизден, биздин кесепетибизден болот. Сиз менен биздин кылган амалыбыздан болот. Эми ылдый чөөлү, коомду, элдин түшүп бүттүк. Эми сен өзүң жеке өзүңө кара. Эгерде сен адалдан жесең эмне болот? Эгерде сен адалдан жей турган болсоң, адалдан иче турган болсоң, адал жашай турган болсоң, анда эң биринчиси сиз менен биздин падышабыз болгон, денебизди башкарып турган жүрөгүбүз оңолот экен. Азыркы мезгилде дүйнө илиминдеги профессорлор изилдеп чыгышты. Адамда эки мээ бар экен. Эки интеллект бар экен. Ошонун бирөөсү биздин башыбызда экен, бирөө биздин жүрөгүбүздө экен. Көп убакыттарда адам акылы менен кылбайт экен, бобул жеңе, ички туюм менен кылат экен. Мисалса, бирөө сени кордогон болсо, сен акылың менен страдать этпейт экенсиң да. Акылың менен субхана капа чекпейт экенсиң. Сен жүрөгүң менен экен. Эгерде сен бирөөнү капа кылган болсоң, сен мээң капа болбойт экен, бул жүрөгүң капа болот экен. Сени мээң каалабайт экен да, акылың каалабайт экен дагы, эмне экен? Жүрөгүң каалайт экен. Демек, адамда эки нерсе бар экен. Пайгамбар ошо айткан нерсе бирөөсү ушул денеңерде дейт, денеңерде бир ушундай бир мүчө бар дейт. Ошол бузулса, бар денеңер бузулат дептир. Ал жүрөк деген. Адалдан жешти маселе ушул эки. Демек, сен оңолсоң, сен оңолсоң, мынакей эркек, жозой, аял оңолсо, автоматически жаныңда турган адамдар оңолот. Анткени туура жол тандап баштайсың, туура жолдош тандап баштайсың, туура сөздү сүйлөп баштайсың, туура тамак жеп баштайсың, туура мамиле кылып баштайсың. Бул жер менен болот. Мына ушул жерди пайгамбарыбыз айтып кеткен. Кимдин жешки жеген адал болсо, мына азыр мына байкасаңар керек, көптөгөн кафелерде халал деп жазып койгон. Мен ошол халал деп жазгандарга машалла мында разы болуп коем. Адал деп жазгыла. Адал деп белгилегиле, субханалла. Анткени адамдар ошол нерсени билсин. Мен кечине карап отсам, кытайский кухня халал деп чыгаптыр. Адал деп чыгаптыр. Демек, эгерде сиз менен биз адалбы деп сурай бере турган болсок, көрсө четтен келип алып да адал кылып жасайт экенди, көрдүңөрбү? Мисалса, кайсы кафеге барба, кээ бир убакыттарда намаз окуйун десең, намаз окуй албай каласың, туурабы? Бирок кээ бирлерин карасаң, намазкана салып койгон. Мына ошол адал дегендин жанында намазканасы болуп турган болсо,
анда эмне нур үстүнөн нур экен. Ибадатың дагы бар, курсагың да төт, эмне жүрөгүң да таза чыгып кетесиң. Эми арам жеп жүргөндөр, корейский кухняда жүрөсүңөр көрүп атам, ит жеп аткандар көрүп атам. Баянчы бир айтат нерсе, ушундай бир корейский кухня бар дейт. А жерде жанагындай утканы кыргызча эмнечи эле? Өрдөк бышырат экен. Анан кандай бышырат десем, ал момундай келет да, башы да бар дейт, буту дагы бар, ушуну коюп анан кийин ортого салып бирдемке, анан хрустяшып, башы бар десем, ооба башы бар дейт. Ал мууздайт бекен десем, билбейм дейт. Ушундай мезгилде ушу мууздай турган мууздалмайын жегенге болбойт деген нерсени биле электер бар экен дагы эле. 50-ге чыгып калган адам. Көрүп атасыздарбы? Демек субханалла, дагы да болсо биз караңгы экенбиз. Адамдар жана итке окшоп, же болсо алыста турган чөөгө окшоп, же болсо карышкырга окшоп субханалла тамак жебеш керек. Анда инстинкт бар, ал тамагы тоюш керек. Карышкыр тиштеп деле жутуп алат, билесиңерби? Чайнабайт ал. Же чайнайбы? Итке субханалла тамакты бышырып бересиңби, свежий бересиңби, эски бересиң, баары бир ал. Үйүңдө баккан итиңди эле жеп кое берет ал. Ал ит. Бирок айырмасы иттен биз адамбыз. Ошончо мусулманбыз, ошондон адалды тандап жеш керек. Карагыла, любой, мисалы жанагы фастфуд кылып аткандар, шаурма кылып атышат, бургер кылып атышат, субханалла, адал дешет, адал. Эмнеси адал? Деп сурасаң, эми таза жерде жасайбыз дегендери бар. Тазалык бул субханалла, бул адалга билгизбейт бул. Тазалык качан сен жеп аткан эт, бисмиллахи Аллаху акбар деп союлуп, каны чыгып дам болуп, бул жерден 4 тамыр кесилип чыгып, анан кийин субханалла чыккандан кийин, аны ошол жерде дагы кээ бир нерселер бар жебей турган. Ошону кошпостон эмне кылыш керек экен? Таза болуш керек. Айтайын дегеним, ал койго да тиешелүү, уйга да тиешелүү, тоокко да тиешелүү, өрдөккө да тиешелүү, жылкыга да тиешелүү. Бисмиллах Аллаху акбар деш керек. Топоздун эти болсун мейли. Бирок жырткыч айбанаттарды жегенге болбойт. Ошол жырткыч айбанаттардын экен арам болот. Карышкырды жеген арам болот. Арам. Кээ бирлер бар экен, эмнекен ошо карышкырдын этин жеп айгам. Итти жеген арам болот, субханалла. Чочкону жеген арам болот. Бул арам. Арам деген нерсе Алла тыйды деген сөз болот. Эгер Алла тыйгандан кийин сен, мен, адам эч качан аны адал кыла албайбыз. Мүмкүн эмес. Бизге аны адал кылыш мүмкүн эмес такыр. Аны эч ким адал кыла албайт. Башка эч ким аны эмне кыла албайт экен? Адал кыла албайт экен. Алла арам кылдыбы? Болду. Аракты Алла арам кылдыбы? Болду. Аны эч ким эч качан эмне кыла албайт экен? Аны эч качан субханалла адал кыла албайбыз биз. Түшүнүп атасыздарбы? Ушундай. Ошол себептен машалла бул дүйнөнүн, бул замандын турушу мусулмандын адал жашоосуна байланган. Эгер сиз менен биз эмнеден таап атканыбызды билбесек, эмнеден жеп атканын билсек, анда субханалла, анда ошол жок болуп кетебиз. Бул жерде айтып аткан нерсе ушу эки, кайсы адалбы же арамбы карабай калат дегени, бул кайдыгерлик заман болуп калат дегени. Мына эми ушуга келип токтойбуз. Кайдыгерлик деген нерсе аябай күчөп кетти. Эмне болмок эле. Главный мен молдо эмесмин да. Мага эмне болмок эле. Мен ичкен жокмун да. Мен жеген жокмун да. Кээ бирлер той берет, мындай той берет дагы эмнекен, мен ичкен жокмун дейт. Бирок аракты шатырата берет. Мен ичкен жокмун, бирок аракты шатырата берет. Мен ичкен жокмун. Кээ бирлер бар, наша сатып аткандар, наркотик сатып аткандар. Өзүм чекпейм мен. Элдер каалап атса берем да. Это только бизнес. Кээ бирлер бар, субханалла, эмнекен, ошо арак чыгарып атышат. Биз ичкен жокпуз. Просто бул продукт. Желанияны кантип элди неме кылабыз? Элдер бизден требовать этип атат, потребный экен элдерге, берип атабыз. Мынакей. Адамдар эмнекен, мен эмесмин деп атат. Бирокчу ошол нерсени алып байып, ошо менен жыргап кетем деп ойлойм. Жок, андай болбойт. Андай болбойт. Ошондой эле ичип атканыңда, жеп атканыңдагы кайдыгер болбогон. Эмнени жеп атасың, эмнени ичип атасың.
Аны менен сенин эле жашоо эмес, башкалардын жашоосу дагы субхан өзгөрөт. Мына ошондой. Аракет кылабызбы иншалла? Адалдан кылабызбы? Арамдан кылбайбыз, иншалла. Дагы бир нерсе ушу жанакы мүмкүн болушунча только адал деген гана жанагындай бир тамак аш саткан жайларга кириңиздер. Кайсы жерде адал деген жазуу болбосо өмүр кирбей эле коюңуздар. Кайсы жерде арак сатылса кирбегенге аракет кылыңыздар. Мүмкүн болушунча. Кухнябыз адалдап атса дагы арак сатылса кирбегиле. Анткенсе ошонун кесепети тиет. Шудастар, кесепети тиет. Көрүп атабыз, субханалла. Мен жанакы эмем түйүндө шаарда бир жашап аткан жанында бир клуб бар. Күн түн. Эми ошол жерде мисалы мен кээ бир таң калып калам да. Бирөө мечитке барып аткан болсо 18 жаштан үйдө болбойт. Бирок тигинин возрастын суралбайт да. Ошол жерде 14-15 жаштагы деле кыздар жүрөт. Түнү мас. Түнү менен. Мен эртең мечитке барам. Түн ичинде мечиттен келем. Карасаң субхан ар жак кусуп атат, чичип атат кечирип койгула. Бирок эч ким карабайт. Мен ойлоп калдым, бул жерде анда мамлекет күнөөлүү, жок андай эмес. Ошол баланы карабай аткан ата-энеси күнөөлүү. Ошол карайлы, каяка барып аткан. Адалдан болсун балдарыбыз, субханалла. Коркосуң кээ бирдечи. Мен балдарым ушундай үйлөнүп калса эмне болот депчи. Ушундай. Амин. Субханака ва хамдалиллахи астагфируллах ва атубу илейк. Кудайым баарыбызды ийман хидayet берсин. Күнөөбүздү кечирсин, адалдан жашоо мүмкүнчүлүк тоофук берсин. Аллах